Каалаган мечитиңизге барыңыз, каалаган сизге жакын бамдат намазына жана тамаша кылыңыз. Канча адам бул дүйнөдө Аллахты тандагандыгын. Барың. Мен сизге жөн эле айткан жокмун. Каалаган мечитиңизге барың, каалаган жумага жана эртеси күнү бамдатка барыңыз. Ошол жамаат эмнеси кызык, Аллага касам, бир тууган. Динби дүйнөбү? Астагфируллах. Мени кафир кылып жатасыңбы сен? Аллах менин жашоомдун биринчи ордунда. Машаллах. Кандай гана абдан сонун сөздөр. Аллах субхана ва таала сөздөргө карабайт. Сөздөрдө бардыгыбыз ойлоябыз бул жерде. Сөздөр менен ушунчалык бийикке чыкса болот. Бирок Аллах субхана ва таала сөздөргө карабайт, амалга карайт. Амалга. Амалдарды билесизби? Амалдар сөздөрдөн ушунчалык бийикте. Аллах мен биринчи жашоомдо деген адамдар, ошол адамдар бамдат учурунда. Таң атканда болсо, ал ордунан турат, ишине жөнөйт. Чындап, эмнени тандап жатасыз? Динби дүйнөбү? Кайсынысы сиз үчүн жакшы? Көп адамдын оозунда Аллах, бирок ал бамдат намаз учурунда уктап жатат. А эгерде ишке келсек, ал таң эрте саат 3-тө ошол жерде болуш шарт болсо, ал учуп болсо дагы барат. Эмнени тандап жатабыз? Чындап, өзүңүздөн сураңыз. Динди тандадымбы же дүйнөнүбү? Кайсы бири мен үчүн жакшы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөнүн кандай экенин билет эле. Кээ бирлер айтышат, эгер мусулман болсоң, бул дүйнөнү жаман көрүш керек деп. Жок, Аллахтын расулу бул дүйнөнү жаман көрүң деп үйрөтүш үчүн келген эмес. Жок. Аллахтын расулу бул дүйнөнүн маңызын же болбосо жакшы жагын алып, жаман жагын калтырышты үйрөтүш үчүн келген. Ал киши бизге үйрөтүш үчүн келген. Жана ал киши хадисте айтат. Бул дүйнө ланатталган, ишенип кое бериң. Эмнеден башка? Аллахты таанып эстөөдөн башка, илимден жана башка ушуга окшош нерселерден башка. Бул дүйнө эмне?